Мурас ордунан кызыл кирпичтен салынган өтө мощный сатылуучу үй чыкты. Туганда караңыздар 1,5 кирпичтен өзүм үчүн сапаттуу материалдар менен салган үйүм дейт. Жакшы жери жакын жерде мамлекеттик бала бакча, мектеп бар балаңыздар 3 мүнөттө эле жөө барат. Автобустун конечный центральный көчөгө жакын. Короосунда караңыздар жүзүм багынан баштап шабдалы, өрүк, нөмөгө кирген толтура бактары дагы бар экен. Собственник менен байланышасыздар. Баасы $110,000. Туугандар, үй Мурас ордо конушунда жайгашкан Бишкек шаары. 1-май районуна караштуу болуп, сиздерге келүүчү Малдай гвардия менен түз түндүктө келесиздер. Объездной кийин Озерный айылы, ошонун батыш тарабында Мурас ордо конушу. Бул жерде мынакей мектебине келесиздер. Бала бакча, мектеп. Ушунун жанынан эле 10-көчөгө кирип туруп, мындайдан кирсеңиздер деле, же бир аз эле жүрүп туруп автобустун конечный оңго кирсеңиздер, мечиттин жанында эле үй болуп калат. Туугандар, бул жерден жүргөн автобустар дагы көп эле бар. Дареги 10-көчө 177-даректе жайгашкан, жалпысынан 4 соток участокты чоң, 14кө 10 болгон кызыл кирпичтен салынган үй. Чек арасы боюнча айтсак, туугандар, мынакей могу түштүк чек-ара Дарбаза жана түндүк чек-арасы болсо, мынакей бул Кошнага чейин. Кошно уже мечит болуп калат экен, туугандар. Мечит жакын. Чыксаңыздар эле мечит. И мынакей караңыздар, тиги мектептин забору ак, туугандар. Ошол жерде мамлекеттик бала бакча жана мектеп бар. Балдарыңыздар, туугандар, жөө эле бир 3 мүнөткө жетпеген аралыкта барып калышат экен. Караңыздар, кенен көчөлөр, электр энергиясы бар, суу бар, прожекторлор орнотулган. Бишкек шаары 1-май районуна караштуу Мурас ордо конушу болуп калат. Дарбазадан киргенде эле бул жерде машина койгон кожайы, бул жерде кызыл кирпичтен салынган 14кө 10 болгон үйү. Туугандар, могу эркерин эсептебегенде сейсмопояс колоналар куюлган. Негизинен өзүм үчүн деп 1,5 кирпич менен салган үйүм дейт. Туугандар, келгенде эле өзүңүздөр үйдүн мындай аурасы карап байкасаңыздар болот. Жакшы салыныптыр, туугандар. Анан үйдүн батыш тарабында дагы мына караңыздар, нөмөгө кирген ушундай шабдалы жана башка өрүк бактары, гүлдөр, жүзүм бактары, төрүндө да жер жемиштерге чейин мынакей полный бар экен. Аларды азыр видеонун жүрүшүндө көргөзөм. Сиздерге биринчи болуп үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Үйдүн кире бериш прихожкасы, прихожка деле караңыздар, кенен түштүк тараптан терезе, андан кийин ушундай чоң бөлмөсү, бөлмөнүн түштүк тараптан терезеси, отоплениянын батареялары. Отопленияда туугандар жакшы санкция койдурганбыз дейт. Бул жакты карай кирсек, бул жерде ушундай бир чоң бөлмөсү, батыш тараптан терезе, көрүп турсаңыздар жакшынакай ремонт, туугандар. Андан кийин бул жерде бир балдар бөлмөсү окшойт. Бул жакта дагы бир спальный бөлмө. Негизинен 14кө 10 болгон чоң үй экен, туугандар. 2 этаж үйгө расчет алып салганбыз дейт. 1 этаж болуп өтүрүлгөн, негизинен сапаттуу материалдар менен болгон жасалган дейт. Бул жерде кухня, тамактануучу бөлмө, ички тараптан раковина, суусу чыгарылган. Ушул эле жерден биз бул жерде ванна, душка өтүп кете алабыз. Кир жууган машинанын орду. Бул жагында болсо котел жайгашкан, туугандар. Сырттан дагы бул эшиктен өзүнчө үйгө кирип чыга аласыздар. Андан ары бери карай жүрсөк, сырткы ажаткана. Үйдүн чыгыш тарабында дагы өзүнчө бул эшикмен дагы үйгө кирип чыга аласыздар. Чыгыш тараптан терезелер орнотулган, мондай слива, вишня бактары. Бул жака деле мондай жакыныраак склад бар экен. Калсаңыздар, курулуш кыласыздар, бочогона кыласыздарбы, өзүңүздөр байкайсыздар. Ушундай дагы чыгыш тарабында кенен бош жери бар, туугандар. Туугандар, кызыл китеби, керек документтери бар болуп, түзмө-түз собственник менен байланышасыздар. Баасында $110,000 сурап атыптыр. Реалдуу клиенттер менен дагы соодлашам, сүйлөшөм дейт. Номери 0225 319 075. WhatsApp деле ушуда, туугандар.